Саламатсыздарбы туугандар, бүгүн дагы бир жолу Нуркандын ипотека боюнча алып кыргыз жарандарына, орус жарандарына алып берүү боюнча офисине келдик. Азыр болсо Нуркан айымдан өзүнөн сурайлы деп атабыз. Ипотекага үй алгандын кандай плюстары бар, жакшы жактары бар Москвада жашагандар үчүн? Саламатсыздарбы? Негизи ипотекага алганда биринчи эле өзүңдүн үйүң болот. Эң эле жакшысы. Азыркы кыргыздардын эң глобальный маселеси бул регистрация да. Семейныйлар үчүн, например, аябай ыңгайлуу. Ошол эле 50 000 60 000 төлөгөндү өзүнүн үйүнө төлөсө болот. Бюджетке карап үйлөрдү алып беребиз да негизичи. Регистрация, садик, школа. Бул это бир үйдү алган менен баардык проблема чечилет, мындайча айткандачы. Ошол үчүн аябай биздин негизи эле мекендештерибизге кайсыл жерде жашаса, ошол жерден үй алса, ал эми Москвадан кете турган болсоңуздар, ошол эле үйдү сатып коюп кетсеңиздер болот. Бул менин оюмча Москванын бизге берген эң чоң мүмкүнчүлүгү. Ооба, туура. Анткени эмнеге деген себеби биз өзүбүз 15 жылдан бери Москвада жүрөбүз. Биринчи 7-8 жыл билбей эле квартплата төрөп жүргөнбүз. Ошо квартплатаны азыркыга которсок, бизде дагы бир квартира болуп калмак экен. Аны сатып ийсек Кыргызстандан 3 квартира алып алмакпыз да, эми Кыргызстандан бул жака кетебиз десекчи. Ошондуктан Москвага келген болсоңуздар, үй бүлөңүздөр менен болсоңуздар, кичине акча чогултуп ипотекага үй алып алсаңар, бул жакшы жери, эмнеси жакшы, бул Бишкектен дагы жеңилирээк деп айтсам болот. Анткени Бишкекте сразу 5 миллионду адам таба албайт. Ошондой алгыла же 3 жылга эле бөлүп берип коет. Россияда болсо эмнеси жакшы, бул жакта 20-25 жылга бөлүп берет. Бирок кааласаңар ошол эле учурда Кыргызстанга кетип атканда сатып кетсеңиздер болот. Экинчиден дагы бир жакшы жери, силер морально, психологически аябай спокойно, тынч үйүңөрдө жашайсыңар. Сосед келет, участковый келет, тиги келет, эртең кетирет, үйдү сатып ийсе көчөм, садик ушул жерде болсо мен тияк жака көчөм деген мондай барьерлер жок болот дагы, өзүңүздөргө жакшы болот. Ошондуктан биз кетирген катачылыкты кетирбей, Нуркан айымга келип, бул жактан өзүңөргө анча мынча топтолгон акчаңарга ипотекага үй алгыла. Анткени себеби по-любому ошол акчаны силер квартплата кылып жөн эле бир жака берип атасыңар. Туурабы? Бул айтканыңыз андан туура. Негизи ипотеканын Москвада аябай выгодный жактары көп. Почему? Потому что бул жакта мамлекет үй алган адамды защита кылат. Бул жакта скрой счет деп коет, банковский система менен айтканда, бул жерде ар бир үйдү мамлекет контролдойт. Жөндөн жөн мисалы Кыргызстанда көп үйлөр салынбай калат да. Бул жакта мамлекет көзөмөлгө алган үчүн ар бир үйдүн право собственности бул юридический жактан таза болот. Ошол үчүн Москвадан коркпой, үркпөй үй алсаңыздар болот. Туура специалисттерге кайрылсаңыздар, сиздерге жакшы проценттер менен алып берет. Бизге кайрылыңыздар, биз сиздерге жардам беребиз. Баарыңыздарга ийгилик. Буюрса Москвага келген, деги эле Россияга келген кыргыздын Кыргызстанда дагы, Россияда дагы үйү болсун деп тилек кылалы. Баарыңыздага салам.